Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Биз менеджмент сабагынан кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү видео сабагыбыздын аталышы уюмдардагы конфликтти башкаруу. Биз бул теманы өтүүдө негизинен төмөндөгү пландарга токтолдук. Биринчиси уюмдагы конфликт түшүнүгү, экинчиси конфликттин типтери, үчүнчүсү конфликттин келип чыгуу себептери, акыркысы конфликтти башкаруу. Конфликт бул латын тилинен алынган, бизче которгондо кагылышуу дегенди түшүндүрөт. Уюмда иштеп жаткан персоналдар ар кимиси бири-биринен айырмаланып турушат. Албетте алар түзүлгөн кырдаалды ар кандай кабыл алышат. Ошого байланыштуу бири-бирин түшүнбөстүктөр келип чыгат. Конфликт бул ар түрдүү каалоолор, ар түрдүү альтернативалар кездешкенде жана чечим кабыл алуу кыйын болгон жерде пайда болот. Ар түрдүү жүрүм-турум манерасы, кызыкчылыктары кагылышкан кырдаалда конфликт келип чыгат. Биз эми конфликттин негизги аныктамасын айтып өтөйлү. Конфликт бул карама-каршы кызыкчылыктардын, көз караштардын, умтулуулардын кагылышуусу, олуттуу келишпестик, кызуу талаш-тартыш. Конфликт негизинен төмөндөгүдөй болушу мүмкүн. Биринчиси жашыруун же ачык, экинчиси коомдук жана жеке, үчүнчүсү формалдык жана формалдык эмес. Ал эми төртүнчүсү конструктивдүү жана деструктивдүү. Балдар, жогоруда айтылып өткөн конфликттердин биринчи, экинчи, үчүнчүсү силерге түшүнүктүү эле болуш керек. Жашыруун же ачык деген, коомдук, формалдык дегендердин баары силерге түшүнүктүү эле терминдер. Төртүнчүсү конструктивдүү жана деструктивдүүгө кичине токтолуп өтөйүн. Конструктивдүү бул башкаруу чечимдеринин сапатын жакшыртат, чыгармачылыктарды жана инновацияларды жөнгө салат. Уюмда эмгектенип жатып конфликтке дуушар болгон персоналдардын ортосундагы карым-катнашты жөнгө салат. Ал эми деструктивдүү дегенде тескерисинче натыйжалуу чечимдер кабыл алынбай калышы мүмкүн, кандайдыр бир чечим кабыл алууга тоскоолдуктар жаратылышы мүмкүн, көйгөйлөрдү чечүүгө алып келбеши мүмкүн. Конфликт ар кандай эле уюмда конфликт болуп өткөндөн кийин төмөндөгүдөй натыйжаларга конфликт алып келиши мүмкүн. Биринчиси мында функционалдык, оң, позитивдүү деп коебуз, уюмдун натыйжалуулугун жогорулатууга алып келет. Ал эми экинчиси бул дисфункционалдык, терс, негативдүү, жеке канааттануунун, группалык кызматташуунун жана уюмдун натыйжалуулугунун төмөндөшүнө алып келет. Балдар, биз эми негизинен ушул эки натыйжасына кеңири токтолуп өтөлү. Функционалдык дегенибизде негизинен төмөндөгүдөй кырдаалдар жаралышы мүмкүн. Өзгөрүүлөргө жана өнүгүүлөргө, инновациялык жетишүүлөргө, токтоп калбай иштөөгө алып келет. Карама-каршы тараптардын ортосундагы чыңалууну басаңдатууга алып келет. Каршылыштар жөнүндө маалымат алууга, тышкы душман менен тирешүүдө уюмдун жамаатын бириктирүүгө, иштин сапатын жогорулатууга, атаандаштардын мүмкүнчүлүктөрүн диагноздоого, ошондой эле жеке жоопкерчиликти, чыгармачылыкты күчөтөт. Башкача айтканда, бул оң конфликттен кийинки келип чыккан оң жагдайлар. Ал эми кийинкисине өтсөк, бул дисфункционалдык, терс жагдайлар кайсылар экенин токтолойлу. Социалдык, психологиялык климаттын начарлашына алып келет уюмдагы. Конфликтти чечүү максатында жумушчулардын иштен бошотууга, өндүрүмдүүлүктүн төмөндөшүнө, ишке болгон нааразычылыктардын күчөшүнө алып келет. Келечекте кызматташтыктын азайышына, өзүнүн максатын гана туура деп эсептеп, ал эми башка тарапты душман катары көрүп, алардын максатын туура эмес деп баалоого алып келет. Атаандаш тарап менен болгон карым-катнашты жана мамилени жок кылууга, материалдык жана эмоционалдык чыгымдардын өсүшүнө жана коммуникациялар системасынын бузулушуна алып келет. Бул жалпылап айтканда конфликттен кийинки келип чыккан терс натыйжалар. Балдар, биз ушуну менен биринчи план конфликт жөнүндө түшүнүккө токтолдук. Ал эми экинчиси конфликттин типтери. Конфликттин негизинен төмөндөгүдөй 4 тиби бар. Башкача айтканда 4 түрү бар. Инсандардын ичиндеги конфликт, инсандардын ортосундагы конфликт, топ менен инсандын ортосундагы конфликт, топ менен топтун ортосундагы. Топ дегенде бул группа, группа менен группанын ортосундагы конфликт. Биз эми ушул типтердин ар бирине бирден токтолуп
өтөйлү. Биринчиси бул инсандардын ортосундагы, инсандардын ичиндеги конфликт. Мында бул бир адамга анын ишинин натыйжасы кандай болуш керектиги жөнүндө карама каршы талаптар коюлгандагы конфликт. Мында бул инсандын ичиндеги конфликт. Мисалы, инсандын максаты башка, ал эми иш жүзүндө аткарган жумушу башка болсо, башкача айтканда жетекчи башка иш аткарууга мажбурласа, каалоосу башка, максаты башка, ал эми аткарган иши башка болгондо буну биз инсандардын ичиндеги конфликт деп коебуз. Ал эми экинчи конфликт бул конфликт түрү аябай кеңири таркалган конфликттин түрү деп айтсак болот. Бул инсандардын арасындагы конфликт. Ар кандай мүнөзү, маанайы жана баалуулуктары бар адамдар кээде бири бири менен тил табыша албай калат. Ошондо конфликт келип чыгат. Кийинкиси, үчүнчүсү бул инсан менен топтун ортосундагы, башкача айтканда, инсан менен группанын ортосундагы конфликт. Бул конфликт топтун позициясы же жеке инсандын позициясына каршы, же тескерисинче жеке инсандын позициясы топтун позициясына каршы келгенде келип чыгат. Мисалы, ишканадагы, уюмдагы бир инсан менен группанын ортосундагы келип чыккан конфликт. Буга мисал келтирсек, директор менен же башкаруучу менен топтун ортосундагы конфликт. Андан кийин акыркы конфликттин тиби, акыркы конфликттин түрү бул топтор ортосундагы конфликт. Группа менен группанын ортосундагы конфликт айтабыз. Бир топ менен экинчи бир топ, башкача айтканда, бир уюм менен экинчи бир уюмдун ортосундагы конфликт. Буга мисал келтирсек, уюмда бир бөлүм менен экинчи бир бөлүмдүн, бир отдел менен экинчи бир отделдин ортосундагы келишпестикти айтабыз. Урматтуу студенттер, биз өтүлүп жаткан темабыздын 3-чү планына келдик. Мында конфликттин келип чыгуу себептерине токтолобуз. Ар кандай эле уюмдарда конфликттин толгондокой келип чыгуу себептери бар. Ошонун ичинен биз негизгилерине токтолуп өтөйлү. Биринчиси бул ресурстардын тартыштыгы. Экинчиси милдеттердин бири-биринен көз карандылыгы. Үчүнчүсү максаттардын ар түрдүү болушу. Андан кийинкиси баалуулуктардын ар түрдүү болушу. Андан кийинкиси жашоодогу тажрыйбасынын жана жүрүм турумунун манерасынын айырмачылыгы. Андан кийинкиси билим деңгээлинин айырмачылыгы жана акыркысы коммуникациянын начар болушу. Эми биз булардын ар бирине бирден токтолуп өтсөк. Ресурстардын тартыштыгы дегенибизде, эң чоң жана бай ишканаларда ресурстар дайыма чектелүү болот. Аларды бөлүштүрүү да конфликт алып келиши мүмкүн. Мисалы, туура эмес болушуп калышы мүмкүн. Бирөөнө көп, бирөөнө аз дегендей. Ошондо дагы конфликт келип чыгышы мүмкүн. Адамдар аз эмес, дайыма көп алгысы келет. Өздөрүнүн муктаждыктарын негиздүү деп көрүшөт. Андан кийинкиси милдеттердин бири-биринен көз карандылыгы. Мында өз иштерин аткарууда бир адам экинчи бир адамга көз каранды болгон жерде конфликт келип чыгышы мүмкүн. Мисалы, бири-биринин иши, аткарган милдеттери бири-биринен көз каранды болушу мүмкүн. Ошондо бири-бирине нааразычылыктар келип чыкса, конфликт келип чыгат. Андан кийинкиси максаттардын ар түрдүү болушу. Ар кандай эле уюмдарда иштеп жаткан, эмгектенип жаткан адамдардын максаттары ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бул конфликттин ыкмалуу уюмдарда адистештирилген бөлүмдөргө бөлүнгөн сайын өсөт. Себеби бөлүмдөр өздөрүнүн максаттарын түзүп, уюмдун максаттарына жетүүдөн көрө өздөрүнүн максаттарына жетүүгө көбүрөөк көңүл бурушат. Андан кийинкиси баалуулуктардын ар түрдүү болушу. Мында биргеликте кырдаалдан чыгуунун ордуна ар ким өз көз караштарын билдиришет. Бул конфликттин келип чыгышынын кеңири тараган түрү. Кийинкиси жашоодогу тажрыйбасын жана жүрүм турум манерасынын айырмачылыгы. Бул айырмачылыктар конфликттин келип чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүшү мүмкүн. Мында мисалы, кээ бир уюмдагы персонал өзүнүн мурдагы алган тажрыйбасын колдонууга аракет кылат. Кээ биркилерге ал нерсе жакпайт, ошондо дагы конфликт келип чыгат. Жана акыркысы бул коммуникациянын начарлыгы. Маалыматтардын начар берилиши, же туура эмес берилиши, же башкаруучу тараптан туура эмес таркатылып калышы дагы
конфликттин келип чыгышынын бирден бир негизги себеби болот. Буга мисал келтирсек, кандайдыр бир маалымат туура эмес жетип калса, мында да конфликт келип чыгат. Эми биз эң негизги өтүлүп жаткан темабыздын эң негизги бөлүгүнө келип жеттик. Бул конфликтти башкаруу. Конфликтти башкаруу бул конфликт болуп жаткан кырдаалда ага тоскоолдук жаратып кийлигишүү жана аны жөнгө салуу. Азыркы күндө конфликтти кырдаалды башкарууда өзүнүн натыйжалуулугун көрсөткөн бир канча ыкмалар бар. Алардын ичинен негизги 2 ыкмага токтолобуз. Алар биринчиси структуралык, топтор аралык, экинчиси инсандар аралык. Эми структуралык методко ыкмага токтолсок, жумушка болгон талаптарын жана жоопкерчиликтерин тактоо милдеттерин бөлүштүрүү. Экинчиси мында координациялык жана интеграциялык механизмдерин пайдалануу. Мында адамдардын өз ара байланышын тартипке сала турган укуктардын иерархиясын орнотуу, уюмдун ичиндеги чечимдерди жана маалымат агымдарын кабыл алуу, функционалдык бөлүмдөрдүн ортосундагы байланыштарды ишке ашыра турган кызматтарды пайдалануу. Кийинкиси уюмдун комплекстик максаттарын иштеп чыгуу. Ага бардык уюм мүчөлөрүн катышууга багыттоо. Мында ишкана үчүн жалпы бир максатты иштеп чыгуудагы ошол жерде эмгектенип жаткан персоналдардын бар жоогун ошол нерсеге багыттоо, үндөө. Кийинкиси конфликттин келип чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн төмөндөтүүчү калыс жана так сыйлыктарды берүү системасын иштеп чыгуу. Бул түшүнүктүү эле болсо керек силерге. Андан кийинкиси экинчи ыкма бул инсандар аралык ыкма, личносттардын арасындагы ыкма. Бул биринчиси бул баш тартуу. Баш тартуу дегенде биз жаңжалга жолобоо же ошол жаңжалга өзүбүздүн оюбузду кошпоо, же ошол нерсеге такыр катышпай коюуну айтабыз. Андан кийинкиси жымсалдоо, сглаживание деп коет орусча. Мында жаңжалдын белгилерин тышка кетишин токтотуу же башкача айтканда ошо мүмкүн болушунча жаңжалды жаап жашырууга, сыртка чыгарбоого аракет кылуу. Андан кийинкиси мажбурлоо. Мажбурлоо дегенде буну көбүнчө башкаруучу колдонот. Себеби кол алдында иштеп жаткан жумушчулардын, персоналдардын ортосундагы болуп кеткен конфликтке башкаруучу өз оюн таңуулоо, өз оюн ошолорго таңылып, өз ою кандай болсо ошол нерсеге мажбурлоо. Андан кийинкиси компромисс. Компромисс дегенибизде бул эки тараптын тең конфликттен качып, бири-бири менен элдешүүсү, бири-бирине жакшы мамиле түзүүсү, бири-бирине элдешүүсү, жана акыркысы көйгөйлөрдү чечүү. Бул эң негизги башкаруучунун эң негизги функциясы же башкача айтканда ушу конфликттеги эң негизги этап же башкача айтканда эң негизги нерсе болуп эсептелет. Мында кызматташууга, мунун эң негизги универсалдуу методу бул кызматташууга жана сүйлөшүүлөргө баруу. Эки тараптын тең көйгөйлөрүн угуп, эки тарапка бирдей мамиле жасап, калыс мамиле кылып, ошол конфликттен чыгып кетүү. Ушуну менен балдар биз өтүлгөн темабызды жыйынтыктайбыз. Эгерде түшүнбөгөн жерлериңер болсо, түшүнбөгөн терминдериңер болсо, WhatsApp аркылуу, AVN аркылуу, Classroom аркылуу мага жазуу түрүндө жөнөтүпсөңөр, мен да силерге жооп берүүгө мүмкүн болушунча аракет кылам. Кийинки практикалык сабакка төмөндөгү суроолорго жооп жазып жөнөтүшүңөрдү күтөм. Ошол менен биргеликте төмөндөгү видеороликтен силерге тартууланып көрдүм. Анткени тарбиялык мааниси бар видеоролик экен.